2018-2019 жаңы окуу жылынын башталышына карата Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин 2018 жылдын 26 июлундагы жалпы билим берүү уюмдарынын 2018-2019 окуу жылына карата базистик окуу пландарын бекитүү жөнүндөгү номер 789 сандуу буйругун аткаруу жана шаардагы билим берүү мекемелерин 2018-2019 жаңы окуу жылынын экинчи жарым жылдыгына карата комплектөөдө жалпы билим берүү мектептердин отчетунун негизинде шаар боюнча 20 жалпы орто билим берүүчү мектепке 22511 окуучу катталып, 728 класс комплектелди. Класстардагы окуучулардын орточо толукталышы шаар боюнча 30 окуучуну түздү. Мектепке чейинки 22 билим берүүчү мекемелерде 4393 балага 152 тайпа комплектелди. 2019 жылдан баштап балдар бакчаларына балдарды кабыл алуу шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан жүргүзүлүп, кабыл алуунун электрондук формага өткөрүү аракеттери жүрүүдө. 2019 жылдын 4 мартында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинен атайын өкүлдөр келип, балдар бакчаларынын директорлоруна электрондук система боюнча семинар өтүштү. Балдар бакчаларына балдарды кабыл алууну толук электрондук системага өткөрүү ушул жылдын май айынан башталды. Шаардагы бардык балдар бакчаларына шаардык жергиликтүү бюджеттен 1 миллион, ал эми атайын эсептен 1,2 миллион акча каражаты бөлүнүп, видео байкоочу аппараттар орнотулду. Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин региондордо өнүктүрүү жана өлкөнүн санариптештирүү жылында Жалал Абад шаарында бир топ эл иштери болуп атат. Бул ошол инфраструктуралык иштер болобу, эң негизгиси мына санариптештирүү жылында быйылкы жылы мына шаардык кеңеш акча каражатын карап берген. Анын негизинде бүгүнкү күндө ошол 22 бала бакча болгон болсо, биз баарысын тең бүгүнкү күндө баягы видео байкооч менен камсыздап бүттүк. Кудай буйруса, буга чейин андай болгон эмес. Мына быйылкы ушул санариптештирүү жылында бала бакчалардын бардыгы видео көзөмөл жүргүзгөнгө биз уже дайынбыз да. Мындан сырткары биз азыр мектептерди ойлоп атабыз. Аны менен мектептерди айткандын себеби шаарда мына 20 ашык мектеп бар. Биз бүгүнкү күндө ошол билим берүү министрлиги менен электрондук баягы күндөлүк деп, андан сырткары бала бакчага, мектептерге жана электрондук тизме. Мурун бир тааныш, билиш аркылуу же бир жетекчилик болобу, кимдир бирөөнүн бир мугалим менен болобу, мамилеси болуп эгерде киргизген болсо, мындан кийин мындай көрүнүштөр жок болгон атат. Анткени ушул электрондук тизме аркылуу баарына бирдей шарт түзүлөт. Мектептен тышкары 3 билим берүү мекемесинде 1746 окуучуга 130 группа, анын ичинен номер 1 балдардын спорт мектебинде 323 окуучуга 33 группа, номер 4 балдардын спорт мектебинде 288 окуучуга 12 группа, Ариет балдар чыгармачылык борборунда 1135 окуучуга 85 группа түзүлдү. 2018-2019 окуу жылына 240 окуучуга ылайыкташкан номер 6 орто мектебинин курулушу аяктап, пайдаланууга берилди. Шаардык билим берүү бөлүмүнө билим берүү мекемелеринин материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө жана 2019 жылы Жалал Абад шаарында жергиликтүү бийликтин эсебинен курулуп жаткан объектилер жөнүндө Жеңиш Кичи районунда 50 орунду 19 миллион сомго бала бакчанын курулушу башталып, азыр ишке берилүү алдында турат. Калешов атындагы номер 11 орто мектебине курулуп жаткан спорт зал пайдаланууга берилди. Шаарыбыздагы номер 10 Барчын, номер 17 Каакым балдар бакчасына бассейн курулууда, номер 36 Чабалекей балдар бакчасына жаңы откана курулууда. 2019 жылы Жалал Абад шаарында түрткү берүүчү гранттын эсебинен аткарылып жаткан иштер жөнүндө шаарыбыздын түрткү берүүчү грант аркылуу 7 билим берүү мекемелеринде иштер жүргүзүлүп жатат.
Шаарыбызда жетишпеген педагогикалык кадрларыбыздын саны 8. Өзгөчө орус тилдүү мектептерде башталгыч класстарды мугалими 5. Орус тили жана адабияты мугалими 1. Математика 1. Физика 1. Жетишпеген кадр менен билим берүү мекемелерин камсыз кылуу максатында жогорку окуу жайлары менен келишимдер түзүлүп, билим берүү мекемелерин кадрлар менен толуктоо иштери жүргүзүлдү. Жалпы орто билим берүүчү мектептерде 1058 мугалим, анын ичинен 961 аялдар. Жогорку билимдүүлөрдүн саны 888, бүтпөгөн жогорку билимдүүлөрдүн саны 35, атайын орто билимдүүлөрдүн саны 135. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалим 10, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниктери 400 мугалим. Мугалимдердин ардактуу кесибинин беделин көтөрүү жана жалпы орто билим берүүчү мектептеринин педагогикалык эмгек жааматтарында чыгармачылык менен изденип эмгектенген жаш мугалимдердин чыгармачыл потенциалын жогорулатуу жана билим сапатын көтөрүү максатында педагогикалык үмүттөр кароо сынагы өткөрүлдү. Шаардагы 20 жалпы орто билим берүүчү мектептерден 18 мектептен 53 жаш мугалимдер катышып, диплом, ардак грамоталар жана баалуу белектерге ээ болушту. 2012-2020 жылдардагы Кыргыз Республикасынын билим берүү стратегиясында көрсөтүлгөндөй, андагы коюлган милдеттерди жайылтуунун алкагында жалпы билим берүүчү уюмдардын эмгек жааматтарында чыгармачылык менен изденип эмгектенген билим берүүнү өнүктүрүүгө салмактуу салым кошкон мугалимдерди аныктап, алардын иш тажрыйбаларын жайылтып, аларга колдоо көрсөтүү максатында 2019 жылдын мыкты мугалими шаардык конкурсу Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин 2014 жылдын 4-июнундагы коллегиясынын номер 2-3 чечиминде бекитилген жобонун негизинде 2019 жылдын 17, 18, 19 апрель күндөрү 2019 жылдын мыкты мугалими конкурсунун шаардык этабы өткөрүлүп, баш байгени Михаил Бабкин атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Абдылдаева Роза Маматраевна ээледи жана областтык баскычына катышып, 1-орунду ээлеп, республикалык баскычка жолдомо алды. Кыргыз Республикасында 2020 жылга чейин мектеп окуучуларын жана жаштарды тарбиялоо концепциясында белгиленген тарбия иштеринин негизги багыттары: адеп ахлактык тарбия, жарандык тарбия, мекенчилдикке тарбиялоо, жаратылышты сүйүүгө тарбиялоо, көп маданияттуулукка тарбиялоо, эстетикалык тарбиялоо, эмгекке тарбиялоо боюнча мектептерде ар жуманын шейшемби күндөрү өспүрүмдөрдүн кылмыштуулукка барууларынын алдын алуу максатында балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша тарбиялык сааттарды интерактивдүү усулдарды колдонуп, класс жетекчилер тарбиялык сабактарды өтүштү. 26 октябрь Баткен согушунда курман болгондорду эскерүү күнүнө карата Кыргыз Республикасынын Баткен облусунда болгон согушунун аякташынын 18 жылдыгына карата билим берүү мекемелеринде класстык сабактар, жолугушуулар, кароо сынактар, реквием айтуу иш-чаралары уюштурулду. Бардык билим берүү мекемелеринде 21 февраль эл аралык эне тил күнүнө карата салтанаттуу кечелер, линейкалар уюштурулуп, бүткүл дүйнөлүк эл аралык эне тил күнүнө карата докладдар окулуп, адабий музыкалуу кечелер уюштурулду. Шаардык бардык билим берүү мекемелеринде 2018 жылдын 15 ноябрынан 15 декабрына чейин «Биз биргебиз» аттуу акциясы жарыяланып, мээримдүүлүк, биз баарыбыз теңбиз, кайрымдуулук адамдардын парзы, кайрымдуу бол замандаш аталышындагы тарбиялык сабактар, дил баяндар, эссе, жат жазуу иштери жазылды. Шаардын мэринин балаты майрамына окууда мыкты жетишкен 156 окуучу балдар 2018 жылдын 27 декабрында Барпа атындагы областтык драма театрында жаңы жылдык иш-чарага катышты. Жыл башынан 1-4 класстарга бир күнгө 7 сом өлчөмүндө шашке чай берилди. 1-4 класстардын окуучуларына сапаттуу азык-түлүк менен камсыз кылуу максатында жеке ишкерлерге тендер жарыяланып, утуп чыккан жеке ишкерлер менен келишимдер түзүлүп, аларга сапаттуу азык-түлүктөр менен камсыз кылуу милдеттендирилип, жумасына канттуу чай, сүттүү чай берүү, алдын ала бир жумалык аш тизме түзүлүп, ар күнү түрдүү тамак-аш азыктар менен камсыздалып, калькуляцияга ылайык берилди. Бириккен Улуттар уюму тарабынан ысык тамакка өткөрүлүп жаткан пилоттук проектисине шаарыбыздагы Усман атындагы номер 7 орто мектеби кирген. Бириккен Улуттар уюму тарабынан 2018 жылдын Ратбек Санатбаев атындагы номер 9 инновациялык мектеп гимназиясы, ал эми Мерсика уюму тарабынан номер 8 орто мектептери ысык тамакка өттү.
2018-2019 окуу жылына карата жалпы билим берүүчү предметтер боюнча мектеп окуучуларынын шаардык олимпиадасы, жалпы билим берүүчү предметтер боюнча мектеп окуучуларынын республикалык олимпиадасы жөнүндөгү жобого жана шаардык билим берүү бөлүмүнүн 2018 жылдын 5 октябрындагы номер 149 буйругуна ылайык 10-11 класстардын окуучуларынын арасында 2018 жылдын 20 декабрь күнү Ратбек Санатбаев атындагы номер 9 инновациялык гимназия мектебинде практикалык туру, 21 декабрь күнү Токтом Маматов атындагы эл аралык университетинде теориялык түрү онлайн түрүндө 8-9 класстардын окуучуларынын арасында 2019 жылдын 16 февраль күнү Кошматов атындагы номер 10 гимназия мектебинде, ал эми 5-6-7 класстардын окуучуларынын арасында 2019 жылдын 6 апрель күнү номер 6 орто мектебинин базасында өткөрүлдү. Олимпиаданын шаардык этабына 5-6-7 класстардын окуучуларынан квота боюнча Олимпиаданын мектептик этабынын жеңүүчүлөрү болгон 216 окуучудан 5-11 класстардын окуучуларынын арасында өткөрүлгөн шаардык олимпиадада предметтери тереңдетилип, окутулган мектептер боюнча башкача айтканда, гимназия, лицей мектептери арасында 12 окуучусу 1 орунду, 15 окуучусу 2 орунду, 12 окуучусу 3 орунду, жалпысы 39 байгелүү орунду ээлеп, 78 упай менен Давлетов атындагы номер 14 инновациялык лицей мектеби командалык эсепте 1 орунду, 12 окуучусу 1 орунду, 6 окуучусу 2 орунду, 11 окуучусу 3 орунду, жалпысы 29 байгелүү орунду ээлеп, 59 упай менен Бекмамат Осмонов атындагы номер 5 гимназия мектеби командалык эсепте 2 орунду, 9 окуучусу 1 орунду, 9 окуучусу 2 орунду, 9 окуучусу 3 орунду, жалпысы 27 байгелүү орунду ээлеп, 54 упай менен Бабкин атындагы номер 1 гимназия мектеби командалык эсепте 3 орунду камсыз кылышты. Ал эми базалык мектептер боюнча 6 окуучусу 1 орунду, 8 окуучусу 2 орунду, 7 окуучусу 3 орунду, жалпысы 21 байгелүү орунду ээлеп, 41 упай менен Роза Азимов атындагы номер 13 орто мектеби командалык эсепте 1 орунду, 4 окуучусу 1 орунду, 5 окуучусу 2 орунду, 2 окуучусу 3 орунду, жалпысы 11 байгелүү орунду ээлеп, 24 упай менен Алым Усман атындагы номер 7 орто мектеби командалык эсепте 2 орунду, 3 окуучусу 1 орунду, 1 окуучусу 2 орунду, 2 окуучусу 3 орунду, жалпысы 6 байгелүү орунду ээлеп, 13 упай менен Жусуп Бакиев атындагы номер 3 орто мектеби командалык эсепте 3 орунду камсыз кылышты. Мектеп окуучуларынын областтык олимпиадасына шаарыбыздын мектептеринин шаардык олимпиадада 1 орунду ээлеген 34 окуучу катышып, анын ичинен 14 окуучу байгелүү орунду алууга жетишти. Башкача айтканда, 3 окуучу 1 орун, 4 окуучу 2 орун, 7 окуучу 3 орун. Областтык олимпиаданын жыйынтыгы боюнча жалпы командалык эсепте Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмүнүн мектеп окуучулары 1 орунду ээлешти. Жалпы республикалык тестирлөөнүн натыйжалуулугуна жетишүү максатында Жалал Абад шаардык жаштар иштери боюнча комитети менен биргеликте бүтүрүүчү окуучулардын атайын ЖРТге даярдоо курстарына барган окуучулардан сырткары окууга шыгы бар, бирок курска барууга мүмкүнчүлүгү жок болгон окуучуларды тандоо аркылуу алып, 80 окуучуну 3 ай бою акысыз окутуу курсу уюштурулду. 80 окуучуну тандоо үчүн жалпы бүтүрүүчү окуучулар арасында алдын ала текшерүү тести 2019 жылдын 16 февралында Бакиев номер 3 орто мектебинин базасында өткөрүлдү. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин 2019 жылдын 2 майында номер 518 буйругунун негизинде Жалал Абад шаарына караштуу билим берүүчү мекемелерден жана Көкжаңгак шаарынын жалпы орто билим берүүчү мектептеринен Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына тапшыруу үчүн жалпы республикалык тестирлөөгө төмөнкүдөй сандык курамда катталып, шаардык жалпы орто билим берүүчү мектептерден 447, жаштардын кечки мектебинен 32, жаштардын кечки мектебинен 6, Курманбек Батыр атындагы балдар лицейинен 27, Билимкана мектебинен 29, Зуура Нурматов атындагы кыздар лицейинен 44, мурунку бүтүрүүчүлөрдөн 29, атайын орто окуу жайлардан 66, Көкжаңгак шаарынын жалпы орто билим берүүчү мектептеринен 46, жалпы 726 абитуриент катышты. Анын жыйынтыгында төмөндөгүдөй: шаардык билим берүү мекемелеринен 6 окуучу алтын сертификатка ээ болду. Чормонов Элдияр Эсенбекович 238 балл, Курманбек Батыр атындагы балдар лицейи. Эржигит уулу Тыныбек 230 балл, Курманбек Батыр атындагы балдар лицейи. Календаров Актан Уламбекович 227 балл, Курманбек Батыр атындагы балдар лицейи. Мамаджанова Гүлшоада 231 балл, Зуура Нурматова атындагы кыздар лицейи. Алтынбекова Мерим Алтынбековна 223 балл,
Давлетов атындагы инновациялык мектеп лицейи, Жантөрөев Сыймык Мухаммед Алиевич 227 балл, Сатыбаев атындагы номер 19 жалпы орто билим берүүчү мектеби, республикалык деңгээлде эң алдыңкы 10 орунду багынткан жеңүүчүлөрдүн арасында биринчи орунга Курманбек Баатыр атындагы балдар лицейинин 11 классынын бүтүрүүчүсү Чормонов Элдер Эсенбекович 238 балл менен, ошондой эле Курманбек Баатыр атындагы балдар лицейинин 11 классынын бүтүрүүчүлөрү Эржигит уулу Тыныбек 230 балл, Зура Нурматова атындагы кыздар лицейинин 11 классынын бүтүрүүчүсү Мамажанова Гүлшода 231 балл менен алдыңкы орунду камсыздашты. Жалал Абад шаарындагы жалпы орто билим берүүчү мектептердин 2018-2019 окуу жылына карата алтын тамга тестирлөөсүнө шаардык мектептерден 33 окуучу катышып, артыкчылыгы менен аттестатка алтын тамганы тастыктаган Давлетов атындагы номер 14 мектеп лицейинин 4 окуучусу жана Курманбек Баатыр атындагы балдар лицейинин 1 окуучусу, жалпы 5 окуучу тастыкташты. 2019 жылдын 25 майында шаардык жалпы орто билим берүүчү мектептерде акыркы коңгуроо салтанаттары саат 9:00 башталып, тынч өткөрүлдү. Жалал Абад шаардык жалпы орто билим берүүчү мектептеринде 9 класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн 3-июндан 18-июнга чейин жана 11 класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн 3-июндан 20-июнга чейин убакытка жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация өткөрүлдү. 2019 жылдын 21-24 июнунда шаардагы жалпы билим берүүчү уюмдарда жалпы орто билими жөнүндө аттестаттарды, жалпы негизги билими жөнүндө күбөлүктөрдү тапшырууга арналган салтанаттуу иш-чаралар саат 10:00 башталып, тынч өткөрүлдү. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2019 жылдын 24 майындагы номер 289 буйругун аткаруу жана шаардын аймагында 2019 жылдын балдардын жана өспүрүмдөрдүн жайкы эс алуусун уюштуруу боюнча иш-чаралардын жүргүзүү максатында 2019 жылы балдардын жана өспүрүмдөрдүн жайкы эс алуусун уюштуруу боюнча шаардык билим берүү бөлүмүнүн штабы түзүлдү. Жалпы билим берүүчү мектептерде ийримдерде, жалпы билим берүүчү мектептердин алдындагы күндүзгү балдардын эс алуу лагерлерин 2019 жылдын 3-июнунан тартып уюштурулду. Алтын балалык балдардын эс алуу лагеринин 1-2 агымдарында 200 аз камсыз болгон үй бүлөдөгү балдар акысыз дем алышты. 1-июн балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата жерлерде оюн-зок иш-чаралары өткөрүлдү. 2019 жылдын 1-июнунда Барп атындагы облустук драма театрында өткөрүлүүчү иш-чарага шаардан 620 окуучу катышты. 1-июн балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата Биздин балдар планетанын келечеги аттуу иш-чаранын алкагында ар бир мектептен 3 окуучу катышты. Теремок аттуу жомок тартууланды. Менин өлкөм Кыргызстан. Балдар тынчтыкты каалашат. Атам, апам бар болсун аттуу асфальтка сүрөт тартты. Спорт ден соолуктун булагы, спорттук мелдештер жана спорттук таймаштар, 500 дана балмуздактар таратылды.